берген китептерибизге белек катары биздин балдарга берип атасыз. Ушунда калса балдарга чугун беребиз. Өзүңүзгө дайыма ийгилик, ден соолук болсун. Biz Сапарбай агайдын 75 жылдык юбилейине карата арналган бир иш-чаралар менен кошо мына бүгүнкү күнү ушунун каанасын ачылыш аземине катышып отурабыз. Агай ушул өмүр бою чыгармачылык ишиндеги чогулткан китептерини студенттерибиз үчүн, келечекки жаштарыбыз үчүн деп мына атайын шкафтарга толтуруп, мага айтып калды, бир жери калып калды дедилер. Мен айттым, дагы ошончо тапкан китепти дагы бир жолу табасыз. Анткени бул кабинеттин уюштурулушу менимче калган жамааттын мүчөлөрү үчүн дагы бир өзүнүн алдында ички бир милдеттемелерди жүктөдү го деген ойдомун. Сапарбек Мадыр айымыч мына айылдагы жөнөкөй мугалимден, мектеп мугалиминен профессор деңгээлге чейин басып өткөн, баягы жөнөкөй үй бүлөдөн да кантип өсүп профессор болот дегендин символу катары эсептейм. Өзүңө ден соолук болсун. Сен тарбиялаган студенттер, сен тарбиялаган окуучулар баары сени сыйлап жүрсүн. Ушул каана майлуу сүттүү болсун, жаштарга, билим ала турган студенттерге кызмат кылсын, Сапарбек айдын эмгектерин окуп үйрөнүп ушунун артынан жолун жолдой турган биздин шакирттер чыксын. Баары Кудай буйрса сизге ден соолук каалайбыз агай. Өмүрүңүз узак болсун, дагы көп жакшылыктарды күтөбүз сизден.